кошулду окшойт. Кошулду. Бул чытабы? Саламатчылык. Кандайсыңар? Башынан эле айтпайт элеңиз, Кыргызстандан эмес, Америкадан кошулалы деп. Ооба. Тамаша. Сизге көргөнүмө мен кубанычтамын. Бизде эми кечкирди, сизде таң атты да. Маанай жакшыбы? Уйку жалаа болуп Жок, калбады? баары жакшы. Бизде таң атты, силерди көргөнгө кубанычтамын. Силерди көрүп Мен да мурунку кубанычтамын. учурларды эстеп. Эми бирок убакыт өзүнчө алып атат. Кантсек дагы мейли, кандай болсо дагы жакшылыктарды жүздөшөлү э. Сизге ушул макулдук берип, убакыт бөлгөнгө чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат. Өзгөчө тема болгондугуна байланыштуу ушул тегеректеги жакынкы кошуна мамлекеттер менен эмес, өлкөлөр менен эмес, ушу алысырактан баштайлы деген бир оюм болчу. Анан негизинен сурашалы, маанай кандай, жашоо кандай? Сиз азыр кайсы шаардасыз? Маанай жакшы, биз азыр Чикагодобуз. Чикагодо, Иллинойс штатында. Негизи Чикагодо жашайсыз э? Ооба, эми Чикагодо Туруктуу турган ушу жер баштан эле келгенден бери эле. Анан негизи ошол эми Чикагодон бир 5-6 майл, бир 10 чакты километр алысыраак болушу мүмкүн, бирок ал бир эле шаардай сезилет да. Анан элдерге түшүнүктүү болсо Чикаго деп коебуз, бирок Чикагонун кичине четирээк жагында турабыз да. Чикаго эле да бирок. Чикагодо адашпасам бир 8-9 миллион тегерегинде калп бар э? Чоң шаар аябай. Тегерегин кошкондо бир 5-6 миллион бар да. Кыргызстандан бир аз эле кичине. Ошондой эле дейм. Кыргызстанда эле, кыргыздар да көп, кыргыз кафелер да көп. Кече Facebook'tan ооба. Кече баракчаңыздан окуп калдым, бир аз кырсыктап калдым деп. Колуңуз жакшыбы? Жакшы. Өткөн жума дос балдар менен барып жанакы снегоход эстеп. Анан бирдебе кылып букту чыгарып туруш керек да. Анан ошондо поворотко термес расчет менен кирип калып кичине кокустап калды. Так жакшы эле. Жашоодо болуп турат да. Кырсыктан алыс болуңуз. Жашоодо албетте болуп турат, бирок ошондо болсо дагы мекенден, үй бүлөдөн алыс болгондо башкача сезилет да, мындай сезимдер башкача болот. Андыктан кырсыктан алыс болуңуздар, башыңыздар аман болсун. Ал эми бул биздин мен чакан рубрика тууралуу кыскача маалымат айтып өттүм бул жерде. Эфир үзүлүп калбады. Анан бул темирге жөн жай көтөрүлгөн жок. Сиз дагы жакшы билесиз, негизи саясий активист, жарандык активист катары бул маселе боюнча өзүңүздө жеке пикирлериңиз бар болчу. Негизи эле Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери миграция өзгөчө бир орун алып келди да биздин өнүгүүбүздө. Анан ушул бир оор, анан өзгөчө темага кайрылардын алдында менимче биздин угармандар, менин досторум, сиздин досторуңуз, азыр тикелей эфирде көрүп аткан биздин замандаштарыбыз сиз тууралуу маалымат билгиси келсе керек. Сиз кимсиз, кайерден, кайсы жердин кулуну болосуз, кандай чоңойгонсуз, кандай үй бүлөдөнсүз, ушул боюнча бир кыскача токтолуп кетсеңиз. Мен Көлдөн болом. Кыргыз элемин. Анан Көлдөн, анан биз Көлдөн түптөн болобуз. Айылда эле мал багып эле чоңойгонмун. Мектеп барып эле баягы айылдан эле чыккан баламын. Анан bir шаарга келип окуп. Бирок биз баягы мектепти 5 класска чейин ошо Көлдө окудум, андан кийин берки шаарда Бишкекте окудум, анан кайра келип университетке ошентип баягы жумушка байланыштуу ата энем менен. Андан кийин Бишкекте келип окудук. Бишкекке келип окугандан баштап саясий протесттерге активдүү катыштык. Бир топ учур СДПКнын жаштар алкатын жетектеп жүрдүм. Ошонун ичинде дагы баягы партиянын институт түзөбүз деген аракет болду. Дегенде биз билгенден көп учурда саясий мамлекет башчылар партиялардын баягы саясий инструмент катары колдонуп, анан аягында бир институт катары иштелбейт да, анан тегеректин четинде баягы информационный блокада кылышат да, анан кийин аягында жаман бүтүп атышат да. Ошол традицияны сындырабыз деген ойдо бир топ реформаларды аракет кылганбыз, ал ишке ашкан жок. Лекин каршы себептеген ал үчүн саясий руководство өзү желаниясы болуш керек экен да. Анан коомчулукта ошо активист СДПК менен связанный активист катары эле мени көп тааныйт го дейм. Бирок саясий активдүүлүк
активдүү эмне себептен ушул багытка кирип кеттиңиз? Эмне үчүн активдүү болушка мажбур болдуңузбу же кааладыңызбы же бирөө түрткү болдубу? Кичине чагыман эле баягы саясий коомдук процесстерге катышып кызыкчумун. Анан кыябыбызда баягы Кыргызстандагы бир өнүккөн мамлекеттерде болуп жакшы бир жолго түшсөк экен деген кичинекей чакта баягы патриоттук сезим жөн койчу эмес эч качан. Ошол себептен биз бийликке барганда баягы үмүткенде да биз ичинен көрдүм, что президенттин тегерегин деги эле адамдар информационный баягы мнение создавать этип, калган Кыргызстанда мындай өлкөдө болуп аткан саясий процесстер көрүнбөйт экен. Анан ошол жерден анан мындай реформалар ой келди да. А так бул патриоттук сезим негизинде эле аракет кылдык да. Ар бир эле менин оюмча жаш активисттер ошентип көбүнчөсү ошентип берет. Бирок сиз эми президент деп атканда биз түшүнүп атабыз, Алмазбек Шишенович Атамбаевди айтып атасыз. Бирок ошол ал киши президент боло электе эле партияга мүчө болгонсуз. Мен Партиялык курулуш тууралуу 2004 мүчө болсом керек. Илгери эле биз апайсы өмүр бою апайсы жүргөнбүз негизи. Бийликке келгенде деле адатта мендер апайсы болуп калдык. Алар бирикте, бирок мен партиянын ичинде апайсы да. Септегенде ичине оңдош керек болчу да. Өмүр бою оппозицияда болуп калдым деп атасыз да. Партияда да оппозицияда болуп калдыңыз окшойт. Ушул тууралуу Септегенде бизимде болду да. Атамбаев бийликке келди. Анан бийликке келгенден кийин тегерегинде баягы группировкалар түзүлөт экен да, анан алар мнениесин түзүп башташты. Анан мурунку эле ошо Бакиевдин учурундагы кадрлар келип эле партияга кирип эле мүчө болуп эле, анан алар эле партияны кайра башкара башташты. Анан биз эски партиист деген түшүнүктөр бар. Как раз биякта бир эки эски партиист менен көрүп атам, Бактыөкө менен Өмүрөжө эле Усмакуловна окшойт. Анан алар, то есть биз ошо эски партиисттер менен биригип мурунку бакиевчилерге жол бербейбиз. Биз оппозицияда жүргөн кыялдарды ишке ашырабыз деген максатта анан биз ошо мындай партиянын ичи экиге бөлүнүп калдык. Эски партиисттер, анан жаңы партиисттер. Анан мен жаш болсом деле эски партиисттер менен жүрүп калдым. Идея бир, мурунку баягы кыялдар бир. Анан партиянын ичинде тазалоо процесстерин жүргүзгөнгө аракет кылдык, антикоррупционный комиссия түздүк. Өзүбүздүн эле депутаттарды өзүбүздүн эле арабызда баягы туура эмес иште аралашкандардын баарын тазалоо процесстерине көп аракет кылдык. Ошондой иштер менен көп жүрдүк да. Андан тышкары партийный школа болуш керек, политсоветтин заседаниялары регулярный болуш керек, политсовет мүчөлөрү мындай баягы Атамбаевдин тегерегинен эмес, мындай аттуу баштуу регионду камтыган, жалпы партияны камтыган адамдардан болуш керек. Андан тышкары деген депутаттар деген шайланып кеткен деген унутуп калышпай, алар отчетун берип туруш керек квартал сайын. Программаны реализациясы кандай ишке ашып атат, ишке ашпай эле, эмне себептен ашпай эле. Эгерде алар септегенде партияга депутат болушат да, партияны унутуп калышат. Партия инструмент да. Ошондо биз ошондой көп процесстерди инициатива кылып көтөргөнбүз. Анан партиянын ошол эле кадрлар барып атканда аларды идеологический эмелер менен бир направлениеда мамиле түзүш деген эмне, ошолорду окутуу боюнча партийный школалар кылалы деген көп программалар болгон. Бирок алардын баары руководствого керек жок экен. Аякта чисто личный жеке күрөш болуп калат экен. Мен билдим, что мен мындай түшүндүм, что бийликке эгерде саясий күчтөр программасы жок, түшүнүгү жок келсе, алар өзүнүн креслосын защита кылыш үчүн эле күрөшүп калышат экен бир аз учурда. Себептегенде ошол креслону талашат турган башка топтор да бар да. Анан ошол башка топтордон сактап калыш үчүн алар программаны ошол сфераны же мамлекетти өнүгүү программаларын ойлобой эле алар ошол өзүнүн баягы креслосун кантип сактап калыш жолунда күрөш болуп калат экен дагы. Ошол себептен демек сиздин айтымыңызда ушу чакан топтун бийлик үчүн болгон бир кызыкчылыгынын деңгээлинде эле ошондой эле болуп калат экен. Себептен мага ачык айткан учурлар болду. Баары бир биякта аябай биз чирип кетиптирбиз, антип кетиптирбиз. Андан көрө өзүңдүн эмеңди ойло, андан көрө бийликке барып бир аз финансовый катыр тигүү деген мага ачык эле сунуштар болгон, даже ак үйдөн болгон. 7-чи кабатта бир ошондой разговорлор болгон. Бирок биз эми бийликке жеке жашоону башка жерде деле багып кетсе болот, бирок бийликке ал үчүн барбаш керек да. Баягы ички ишеним менен ошо ички ишенимге мисалы мен каршы чыккан жокмун. Ошол себептен мындай ар кайсы мүмкүнчүлүктөрдү бийликтин партиясы болгондо көп мүмкүнчүлүктөр болмок. Эгерде бизнеске аралашам десең, баягы туура эмес акчалар жасайм десеңчи. Анан бирок биз бир да аралашкан жокпуз. Ушул сиздин
партиянын ичиндеги жеке өзүңүздүн позицияңызга байланыштуу десем туура болсо керек. Сиз кийинки учурда Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз өзүңүз. Себеп мындай болду да, биз ошол партиянын ичинде тазалануу процессте болгондо бизди мени желмогузун деле көрүшчү. Аны баары билишет. Мисалы, анан кийинчерээк биз жанакы айттык. Эми Атамбаев кайра преемник ата элебиз деди. Мен тиги Сооронбай жеке эч кандай эмем жок. Бирок деген биз айттык, преемник болбош керек. Себеп дегенде преемник болгондо баягы эле нерсе башталат. Баягы мурунку эле процесс. Андан көрө партиянын ичинен жанакы өлкө мамлекеттерде праймари система менен тыңдар тандалыш керек, мыктылар тандалыш керек да, ошол партиянын атынан кандидат болуп чыгыш керек. Бирок преемник болбош керек. Себеп диктаторский мамлекеттерде преемниктер менен аягында ошо преемникти койгон адам дагы жаман бүтөт, мамлекет да жаман бүтөт да. Ошону эске алуу менен ошондой нерсени айтып чыкканда, анан алар партиядагылар бизди тиги шефтин идеясына каршы чыгып атасың деп, анан ар кандай нерселерди баштады. Эми баягы детальдардын уже айтып деле келе жок, өздөрү жазасын алушулардын жазасын алып эле атышат, мындай айтканда. Ошол себептен өздөрү өз төрөмөс кылышты. Андан кийин мен бияка келгенден кийин баягы бийлик алмашып, тиги Жээнбеков менен конфликт боло баштаганда кайра мага чыгыш, сен айткан туура айттың деп, анан туура айткан учурда айтканбыз, поездде кетип калды да. Анда ушул темадан алыстабай эле бир суроону мүмкүнчүлүктөн пайдаланып берип калайын. Негизи парламентаризмден албетте бул так ошо парламентаризм деп дискурс алган эмеспиз, бирок ушул багытта ыктап конституцияны 2010 жылы реформалап, анан бир нече ошо парламентти күчтөндүрө турган нормаларды киргизип, анан президенттин ыйгарым укуктарын азайтууга багытталган конституция болчу да. Эми бүгүн биз кайра ушул авторитаризмдин таңы атып жатканын байкап жатабыз да көп болуп. Буга оюңуз кандай? Өзгөчө биздикиндей кичинекей мамлекетте президентский форма правления, мындай авторитардык режим болбойт, жарабайт. Себеп дегенде кошуна бизди баягы тегеректеп турган чоң күчтүү өлкөлөр президентке давление кылып койсо оңой болот. Эгерде парламент күчтүү болуп, ичинде талаш болуп турса, айла жок, алар мындай ичиндеги процесстерге макул болуп, мындай бир адамдын оозун басып койсо оңойрок болот. Себеп дегенде ар кандай шантаждар болот, ар кандай баягы блокадалар болот, ошо менен ал адамды управлять этиш оңой болот да. Парламенттик шайлоо эми өлкө болсо, ал жерде ачык айкын болот, кармаш ачык болот. Ошол эле кошуна мамлекеттердин баягы кээ бир жетекчилери басым жасап атса, андан бир парламенттин мүчөлөрү же бир гражданский сектор айтып чыгып, ошо менен мындай күрөш болот. Биздин кичинекей мамлекеттердин күчү бул ачык айкындыкта да. Ошондуктан парламенттик башкаруу бул кичинекей мамлекеттерге туура экен. Себеп дегенде ал кичине кыйыныраак болушу мүмкүн, ал мындай кичине ызы чораак болушу мүмкүн, созулуп мындай дебаттар болуп, каяма айтыштар көп болушу мүмкүн, бирок кичинекей мамлекеттерге айла жок. Биздин жолубуз ошол туура болмок. Анан бизде тем более деген мындай да просвещенный диктатор деп коет. Ошондойлор келсе, ал эми парламенттик мамлекетке караганда батыраак suurуп чыгышы мүмкүн, бирок бизде андагы ишенич деле калбай калды окшойт. Ошондуктан мындай дүйнө жүзүндө текшерилген жол ошо парламенттик жол менен кеткенибиз туура деп ойлойм да. Бирок биз парламентаризмден кайтып атпайбызбы? Биз бүгүн жаңы конституцияны жашайбыз. Бүгүн биз президентская форма правления. Менин моюмча бул деле көп. Авторитардык башкаруу. Менин моюмча бул деле көпкө барбайт. Себеп дегенде бүгүнкү күндө канчалык мындай да, бүгүнкү күндө мындай жана пружинаны кысып келатат да, бийликчи. Анан пружинаны канчалык кыскан сайын анын тепкени катуу болот да. Ошол себептен бул аябай опасный. Бийликтеги отурган адамдарга бул аябай кооптуу жагдай да. Ушундай темп менен кете берсе, бул бийликке дагы эл каршы чыгат. Себеп дегенде мындай бүгүнкү күндө элдин оюн албай эле күчкө салып баратканы байкалды. Азыркы учурдачы. Анан биз кайра, менин оюмча, келечекте кайра эле келебиз. Себеп дегенде эң мындай да, парламенттик демократиялык мамлекеттерде эң негизги нерсе бул элдин эркиндикти сүйгөнү. Кыргыз эли эркиндикти жакшы эле көрөбүз. Эркиндикке көнгөнбүз. Биз эркинсиз жашай албайбыз. Ошол себептен
Табиятыбыз табиятыбыз ошол. Тиги казактар азыр күрөшүп атып, тиги өзүнүн бийлигин азыр элди аткан бийлигин мактап атышат көбүнчөсү. Биз отурабыз, туура эмес кылдыңар, бийликке алып бериш керек болчу деп, баягы бир жакта кыргыздар апайсы да калып калды дагычы. Анан ошол себептен биздин мындай биз авторитардык бийликти жаман көрөт экенбиз, ошол жеринде көрсөтүп жатабыз да. Ошол себептен мен ойлойм, бул эрте эле кечпи кайра эле парламенттик ушундай мындай ачык айкын мындай башкарган процессине келебиз. Тем более менин оюмча ошол эле Жапаровго күчтүү парламент болсо өзүнө жакшы болмок. Талкуулар жүрмөк, мыйзамдар аябай мындай дыкат талкууланмак. Анан кээ бирде өзүнө алып жетпей, кошмо мамлекеттерге алып жетпей аткан нерсени парламенттен мисалы деген обсуждение кылмак, ошол эле жана биз Адилет Айтикеев менен сүйлөшүп калдык өткөндө. Мисалы учурунда каркыраны баягы казактар алабыз деп Назарбаев эметкенде, ошол как раз парламентте өткөрбөй коюп, Акаев ошо менен каркыранын сатылышына баягы жол бербей калган да. Ушундан өзүнүн байлигин сактап калган да. Анан ошондой учурларды дагы Жапаров дагы ошо бийликте отургандар колдонсо болот да. Диагноз кыла бергиле деп акырын шыбырап коюп, бер жактан баягы биз түшүнөбүз. Башка президент менен сүйлөшүлгөндө конъюнктуралар болот, ички ишара маселелер болот. Ошолорду парламентке шылтап койсо, гражданское обществого шылтап койсо, иш боло берет да. Ал наоборот жакшы нерсе да. Ошентип анан кийин кээ бир нерселерди, буга кайсы нерселерди туура чечип кетсе болот да. Наоборот, коом менен бир болсо, ынтымакта болсо, көп нерсе чечилмек да. Бул терс, мындай менин да жеке пикиримде терс көрүнүштөрдүн бири. Эми сиздин негизги саясий активдүүлүгүңүз, анан саясий позицияңыз негизи эле миграция бир аргасыз маселе да. Анан сиз дагы аргасыз кетип өлкөңүздү таштап чет өлкөлөрдө жүргөнүңүзгө себептердин бири болду да. Ушуга токтолуп кетсеңиз, кайсы учурда сиз кой чыгып кетпесем болбойт, ким үчүн кооптондуңуз, үй бүлөңүз үчүнбү, же бул жеке сиздин кандайдыр бир башка нерселерге таандык чечим болду, ушуга токтолуп кетсеңиз, эмне себептен сыртка чыгып кеттиңиз? Көп учурларда бийликтин бизге кылган мамилесин жалпы коомчулук деле билсе керек. Демонстративный иштерди алып барышты. Андан кийин мага маалымат түштү, чыгып кетиш керек деген. Ошол себептен чыгып кеттик. Эми мен мындай ушул теманы тек эле козгоп айтып бергим келбейт. Деген ар ким ар кандай трактовать этет. Анан ошол себептен Бул кандай десем, в контексте миграции, да, то есть ар бир биздин мекендеш, чет жакта эмгектенип жүргөн, жашап калган мекендештерибиздин баары үй бүлөнү багыш үчүн көпчүлүк учурларда, анан бирөө жарым катуу ооруп атса, аны ушул туугандарыма жардам берейин, бутума турайын, үй жай кылайын деген бир ой менен кетет да. Сиздики бир аз өзгөчө болгондугуна байланыштуу бир аз токтолуп, анан ушул кантип ал жерде отуруп ташып калдыңыз, кандай кыйынчылыктарды көрдүңүз, тил маселеси кандай болду, анан ошол социумда өзүңүздүн ордуңузду табууга кандай мүмкүнчүлүк болду же кыйынчылык болду, ушул багытта кыктап атканмын да. бул жерде ооба, жалпы жөнүнөн кыргыздын көбүнчөсү эле, мигранттардын көбүнчөсү эле чет жакка бир муктаждык менен чыгышат. Эми өзгөчөлөр бар, бирок көбүнчөсү 99% дейин. Анан ошол учурда көп эле мекендештер жаңы өлкөгө барганда кыйынчылыктарга дуушар болушат. Бирок ошол маселени баягы эми четте келсең деле четте өзгөчө иштеш керек, 2 эсе 3 эсе көп иштеш керек. 2 эсе 3 эсе рисковать этиш керек. Ошо менен ийгиликтерге жетесиң да. Анан көбүнчө адамдар четте чыгып атышат, окуп атышат. Мен өзгөчө мен ойлогондо четке чыккан бир чети жакшы экен. Башында мен жаңы келгенде аябай бир кыйналып, өзүм менен өзүм урушуп макул болбой жүрдүм. Ушундай келип таксилерди айдап каламбы деген аябай бир немелер болду. Депрессия болдуңузбу? Депрессия дебейм, бирок өзүм менен өзүм көп, мисалы мен келгенде Uber деп коет, таксини берип турду биякта. Анан ошо Uber менен чыгып, анан Uberге чыктым. Анан бир 120 чай мен барам, даунтаунга деп коет, центр шаарына барып, анан мен включить эте албай жүрдүм да. Таксини баштай албайм, өзүмдү өзүм мындай сындыра албайт дейт да, өзүн сындыра албай жүрдүм. Барам, ар бир айдайм, кайра келем. Кайра келем. Анан бир күнү бир 1-2 клиент алгандай оңой эле кетти ары карай. Ушундай башында ушундай процесстер болот экен. Анан кийин уже четкий план түзүлө баштады. Четке келгенде эмнеси чыкыш экен? Четке келгенде
бир топ бияктын жашоосу, бияктын образы, мындай жашоого караган взгляддарды, көп технологияларды көрөт экенсиң. Негизинен дүйнө жүзүнүн Кыргызстандын деле өнүгүшү ошо технологияларда болот да. Анан четте жүргөн, окуган, тажрыйба топтогон балдар менимче Кыргызстанга көбүрөөк барса, Кыргызстан деле өнүгүүгө батыраак келет эле. Себеп дегенде дүйнөнү дөңгөрөткөн технология. Кайсы мамлекеттер бай, технологияны колдоно билген, технологиясы бар мамлекеттер бай. Ошондой себептен бүгүнкү күндө биз Кыргызстан ушул багытка технологиялык бир секирип жасайбыз десе, ошо четте өскөн, четте окуган, тажрыйба топтогон балдарды, кыздарды алып келсе, ошолордун билгенин колдонсо, мамлекет мындай секирип жасайт эле да. Себеп дегенде мен бүгүнкү күндө эле четтен туруп алып азыр болуп аткан саясатты карап, мындай ичиң ооруп коет да. Анан деген аякта бир эле баягы интрига, каяма айтыш, бири бирин жамандамай эле, бизде мындай технологиялык бир өнүгүү бир жолдорду талкуу деле болбойт да биздечи, тилекке каршы Кыргызстанда. Ошол нерсеге кичине көңүл буройт да. Технология деп калдыңыз. Анан ушул жерден дагы бир кошумча суроо. Мисалы, биз баарыбыз билебиз, жакынкы эле жылдарда кошуна Россия өлкөсүнө талапты күчөтүп, биздин мекендештер мигранттарга анан киргенде орустардын тарыхын, анан тилин сөзсүз билиш керек деген бир талап койгон да. Эми калай биз Кыргызстандын өзгөчөлүгү бул орус тили бизге экинчи тил катары мындай жакын тил, анан баары көпчүлүгү түшүнөт да. Бирок ошондой болсо дагы алыскы ушу аймактарда, айылдарда орус тилди билбеген мекендештер бүгүнкү деле бар да. Бирок коркпостон паспорт алып эле Россияга барып иштешип атат. Кыйналышып атат. Анан көп учурлар бар да, көп мисалдар бар. Аны изилдөөлөр дагы тасталды. Эми салыштырмалуу орус тилге салыштырмалуу англис тили андан да оор да. Анан эми албетте азыр бул жаңы технологиялар аркылуу, бул социалдык түйүндөр аркылуу, приложениялар аркылуу кээ бир сөздөрдү билишип атат. Бирок анын баары жалпы түшүнүүгө же болбосо мамиле курууга, жумушка орношууга тоскоолдук жаратат да. Анан ушул англис тилин кантип өздөштүрдүңүз? Англис негизи эле бүгүнкү күндө биздин мекендештерге көп тил билүү жакшыбы, жаманбы, ушуга эле токтолуп кетсеңиз. Сөзсүз. Кандай мүмкүнчүлүк? Сөзсүз. Англис тили дүнү жүзүндө 70% маалыматты англис тилинде берилет. Анан ал орус тили бир канча кичинекей эле процент болуп калат. Ошол заттын англис тили өтө маанилүү. Бүгүнкү күндө ийгиликке жетем десең, ийгиликтерди багындырам десең, ошо англис тили мындай билүү бул жана сотко көтөргөндөй эле керек да. Жана болбосо соткасыз жүрө албайсыз да биз. Телефондо жок. Ошондой сыяктуу эле керек да. Анан аны англис тилин мен айтат элем, эгерде баштан баштап айылдан өскөн, орус тилин билбей келип анан орусчаны өздөштүргөн балдар бар да. Же болбосо ошондой балдарга орус тилине караганда англис тилин өздөштүргөнгө оңойрөөк болот. Себеп дегенде англис тили жөнөкөй тил. Ошол эле баягы өзгөчөлүктөр бар, тыбыштардын айтылышы, ошол жерлерден анан жаңы сөздөр жаташ керек. Анан ага деле интернетте деле бекер эле, ютубта деле бекер эле сонун курстар бар. Ошолордун дыкат өтүш керек. Күндө 10-15 мүнөт убакыт бөлүп, ошону отработка кылып отурсаң, акырындыктан база грамматикасы, схемалар туура коюлат. Анан калгандарын анан акырындык менен кошуп үйрөнүп кете берет. Себеп дегенде просто мен бияка келгенде ошо курстарды көрүп, анан тиги болуп аткан мурун биз окуган, мектепте окуган английскийди көрсөм, бизди жана кыйначу экен да. Биз ошолчо мектептин программасында биз английскийди суудай эле сүйлөп калышыбыз керек болчу ошол убакыттын ичинде. Бизде методикалар аябай туура эмес берилет экен. Схемалар аябай туура эмес берилет экен. Ошон үчүн англис тилин мектептерге дагы өзгөчө катары, өзгөчө берсе деп ойлойт. Себеп дегенде элементарный, мисалы ютубта ошо Петровдун 16 уроков английского деген бар. Ошону ар бирин дыкат бүтүрсөң, ар бирин отработка автоматизм 16 сабакты отработка кылсаң, отработка автоматизмге жетсе, андан ары уже башка дагы сабактар бар да. Биринчи ошондой эле 16 сабак элестеткиле, тем более жаш балдардын, кичинекей мектеп балдарынын мындай маалымат кабыл алуусу аябай бат болот.
Анан маалымат кабылуусу жубаттуулугунда ошондой туура технология менен туура аларга схемаларды туура базасын берсек, английскийди окуй калуу болмок да. Ошондуктан негизи миграция дүйнө жүзүндө катуу өсүп аткан учурда английскийди ошо биз билим берүү тармагындагы реформа кылып, ошондой баягы дүйнөлүк конкуренцияны алып кете ала турган, конкуренцияга туруштук бере ала турган жарандарды тарбияласак, анчен ошол образованиядан баштап анан башка технологияга чейин берсек болот да. Бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда отуруп алып деле Америка дүйнө менен иштешсе болот. Мисалы, мен биз компания алып ачып иштетип келатам. Анан биздин сотрудниктердин көбүнчөсү Кыргызстанда туруп иштешет. Кыргызстанда туруп алып Америка менен иштешет. Биз рабочий ордундарды ошол жактан түзөбүз. Анан сонун иш болуп атат. Ичимен жылып калдым. Кыргызстанга жумуш орун берип атабыз деп. ооба, биз сиз менен өзүңүз билбей инвестиция багытына өтүп кеттик. Негизи ушул акыркы эмес, 30 жылдык эле эгемендүүлүк алгандан бери көп биздин мекендештерибиз, сыртка чыккан мекендештерибиз бүгүн бутуна туруп Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кылууга мүмкүнчүлүгү бар да. Бул абдан жакшы мүмкүнчүлүк, бирок ушул мүмкүнчүлүктү биз керектүү деңгээлде пайдаланып атабызбы, жокпу, бул жерде бир суроо белгиси бар да. Анткени мурункудай жеке ушу үй бүлөлүк гана муктаждыкты жаппастан бизнес ачууга, анан өзүнүн жөндөмүнү дагы пайдаланууга мындай инвестиционный и кандай айтсам, потенциал, ушул мүмкүнчүлүктү, билимин, тажрыйбасын Кыргызстанга салууга мүмкүнчүлүк бар да. Бирок мамлекеттин саясаты ушуну керектүү деңгээлде пайдаланып атабы жокпу Жок. сиздин оюңузча? Анткени сиз, менин билишимче, жакын өлкөдөн бери ишкер катары өзүңүздүн статусуңуз өзгөрүлүп, анан өзүңүз айткандай бир нече жумушчу орундарды Кыргызстанда түздүңүз. Кандай мисалдарга токтоло аласыз, кандай сунуш бере аласыз? Негизги бизде мындай болуп атпайбы? Бизде инвесторлорду эл деле бийлик деле жаман көрөт да, негизичи. Барса эле баса калганга аракет кылышат, бүт жагы әптер акча өндүрүп калыш керек. Бирок келечекти кичине алысыраак көрө албай атабыз. Анан ошо бияктан деле мисалы андан менден башка деле бизнес балдар менен сүйлөшүп калабыз. Алар менен сүйлөшсөк, баары эле Кыргызстанга бизнес ачып көрүшкөндөр. Бизнес ачып көрүп аягында жабылып калгандар. Себеп дегенде тиги проверка, бул проверка, тиги бул болуп туруп аягында бизнес өнүкпөй калат. Ошол себептен мен ойлойт элем мамлекет инвесторлорго өзгөчө чет жакта жүрүп бутуна туруп анан тапкан акчасын Кыргызстанга салабыз деген баягы кыргыздын инвесторлоруна айтайт элем, секретарша иштегендей чуркагандай жардам бериш керек болчу да, бүт маселелерди чечип. Ошондо биз жумуш орундай түзмөк, ошондо налог болмок. Бизде аябай сложный ситуация. Мен акыркы учурларда жада калса Кыргызстан четте жүргөндөрдү айтпай эле коеюн. АКШга, Кыргызстанда жүргөн чоң эле бизнесмендер АКШга келип, өткөндө Турциядан жолугуп, алар Кыргызстандан чыгып кетүү жолдорун ойлонуп жүрүшөт. Себеп дегенде аякта иштеш невозможно болбой калды деп коркуп жатышат. Себеп дегенде проверканын үстүнөн проверка, акча өтмөй, мындай өзүнчө аябай мындай бутузлар болуп атат депчи. Ошол себептен мындай бүгүнкү күндө ушундай кыйынчылыктар бар. Анан биздики көбүнчө бизнес связан онлайн сервистер берилет Кыргызстанда. Күндө отуруп алыш менен азыр эле жумуштап атам. Бул жерде мен ким кандай иштеп атат, Кыргызстанда көрүп отурам да. Анан аларга задание берип, телефондор менен сүйлөшүп бүт баары неме кылып, анан задание берип отурам. Негизи мындай ошондой кылып уюштурса болот, ошо менен биз баягы ситуацияны карап келатабыз. Бирок мындай инвесторлорго туура подход болбой атат да, башка мамлекеттерге алып кетип атат. Бизде мен билем, Кыргызстанда жүргөн мендей эле трахой компаниялардын кээ бир ушундай меникидей сервистерди Кыргызстандан иштегишке эмете албай, условия жок, шарт жоктуктун негизинен дагы ошо Турцияга чыгып кеткендерди билем. Ошо полный команда кыргыздар эле барып Турцияда иштейт. Ошол жакта офис ачып, ошол жака чыгарып кетип атышат. Өкүнүчтүү бул мындай бир мисал дагы эмес, бул өзүнчө бир тенденция болуп калды да. Кайсы мекендешибиз келип бул жерден долбоору менен өзүнүн акчалай каражаты менен келип, мен ушул жерден бир сүт заводу болобу, кирпичный завод болобу, кандайдыр болбосун бизнес идеяны ишке ашырууга даярмын, Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кылууга даярмын дегенде эле жана сиз айткандай жеке капчыгына ушундай бир эми ачык эле айта берели, канча пайыз мага түшөт же мен канча пайда көрөм деген бийлик өкүлдөрүнүн жүргүзгөн саясаты өкүндүрөт аябай. Бирок
биз ушундай болуп жатат деп эле кайдыгер болуп четке чыгып кете албайбызбы? Анан бул жерде дагы бир нерсе бар. Ушул алып келген каражатын кайра башка өлкөгө алып кетип, ошол жерден бизнес ачып, ошол жерден экономикасына чоң салым кошуп атат да. Ушул терс көрүнүштү кантип токтотсок сиздин жеке Анын үчүн бийлик түшүнүш керек. Анан бийлик чечкиндүү кадамдарга барыш керек. Бийликти мындай бизнесинде да любой мамлекет бизнес аркылуу өнүгөт. Американын жада калса Пентагон бар го, Пентагондун жанагы имараты арендага алышат жада калса. Биякта мисалы ошондой инвесторлорду ушундай колдошот да негизичи. Мен мисалы канча жылдан бери иштеп келем, мен бир да жолу мамлекеттик чиновник көргөн эмесмин. Бүт онлайн бүтөт, телефон менен бүтөт, бир кагазга кат жазып коюп бүтөт. Анан ошондой да. Бизде ал ансыз болбойт да. Ар бир разрешенияны, ар бир нерсени барып ар бир чиновниктерин ар бир инстанциядан чуркап жүрүп, акалап, чакалап жүрүп алышың керек. Разрешение алат. Ошондой бизнестерге мындай оңой шарттар, тем более современный технологиялардын колдонуу менен бир топ нерселер жеңилдетсе болот. Бир топ ишка калыптарын онлайн эле бүтүрө турган кылса болот. Анын баарын оңой эле. Ошол эле өзүнүн эле программисттер жасай алат көп нерселерди. Эсептеп дегенде мен дагы IT боюнча кээ бир программаларды ошо биздин эле Кыргызстандагы айтишниктерге заказ берип, жасатып алып арзаныраак болот биринчиден. Жасатып алып эле жүрөм да. Ошондой нерселерди кылыпчы. Ошол себептен бизде көп эле мындай бийлик биринчиден бийлик түшүнүш керек. Анан ошо бийлик технологияны мындай коркпош керек, кабыл алыш керек да. Технологияларга. Технологияларга боюнча айтып калдыңыз. Мен жеке капчыгыма ушул Ринат мырза менен маек болот миграция тууралуу дегенде жеке капчыгыма бир кат түштү. Ал жерде мындай кайрылуу бар. Уруксат берсеңиз айтып коеюн. Ринат мырза ачкан бизнесине байланыштуу бүгүнкү күндө Кыргызстандын ушул унаа айдаган айдоочуларга категориясына тракторда коштуруп коюш керекпи? Ошол азыркы учурдагы профтех образование, профтех училищеларды өнүктүрүү багытында бир чет мамлекетке кетип жаткан биз мекендештерге бул алдын ала даярдыкта жакшы болот деген бир кайрылуу бар. Ушул суроого жооп берип кетсеңиз. Мындай да, Америкада тракка иштегенге жумушка алыш үчүн биякта Американын мектебин бүтүш керек. Эч кандай бияк CDL деп коет. Commercial. Башка өлкөлөрдүкү өтпөйт. Commercial driver license деп коет. Ошону келип окуп, документтарын баары бүткөндөн алыш керек. Анан көбүнчө биздики ошол биздики мындай болуп атпайбы, келип бияка келип атканда мен эмнени көрдүм? Баягы турист болуп келип, статусун өзгөртүп калып калышат. Ошондой учурлар көп да биздечи. Анан эптеп эле иш жасап келип анан көп мүмкүнчүлүктөр бар экен. Бир жыл жакшы отурса, образованияны алса, бияка образование билим аркылуу деле келсе болот. Көп программалар бар экен. Мен акыркы учурларда көп мекендештерге кеңеш берип аткандарым ошол образование алып, программа аркылуу келип, анан бияктан ошондон кийин жолдорун таап, анан кийин иштеп кетсе болот экен да. Билим менен келип, билим алып, анан иштеген адамдар, ал башка мындай уровеньде иштейт. Алар жанакы черный рабочий болбойт, алар офиске иштеши мүмкүн, алар жакшы мындай трамплин жакшы болот да. Ошол себептен ошол жагында караш керек. Жана ПТУларды деп атпайсызбы, ошо ПТУлар немелер болсо, ошолордун базалары ошо жакшы английский, жакшы бир какой-то технологический дүйнөлүк немеде болгон бир образованиялар берсек, мисалы элементарно эле айтайын. Ошол айтишниктерди биякта кыргыздардын эле буткемптери бар, буткемптер кандай курстар да 6 айлык. Анан ошолор 6 айдын ичинде усиленно английский окушат, английский айтини окушат. Анан аягында айтишник болуп жүрүп иштешет. Азыр биздин кыргыздар көбүнчөсү, көп кыргыз кыздар особенно айтишниктер, аябай көп. Анан ошол нерсени биздин Кыргызстанда эле өчтүрсө болот да. 6 ай окушат. Макул биздикилер 1 жыл окусун. Ошол менен анан кийин английский айтишник болуп иштеп баштаса, параллельно английскийди окуса, ошо менен Кыргызстанда жарандарыбызды биз деген баягы чет мамлекетке экспорт кылбай эле ошол жерден IT сферасы, ошо технологический ошол үйдө отуруп эле, бүгүнкү күндө интернеттин күчү менен үйдө отуруп эле дүйнөлүк сервистерди кылса болот. Ошолорду окутса аябай жакшы болот эле да. Мисалы биз азыр бир проектти финансировать этип, каржылап жардам бердик. Келечек деген Жылдыз академия менен уюштуруп неттик. 2,5 миң баягы адамды ошо IT багытында окуттук да. Анан бул ошо Кыргызстанга болгон салымыбыз. Биз акырын ошо көбүнчө мындай
бир нерсени түшүндүм, элдерге финансыны түз бербей, андан көрө бир окуу, бир навык катары бериш керек экен. Анан ошо менен өзүнүн жанын өзү багып кеткен кыялчы. Негизи коомдо кайчылаш пикир бар да, миграцияны токтотуш керек деп бир бөлүгү айтат, экинчи бөлүгү миграцияны өркүндөтүшүбүз керек. Сиз айткандай окутуп, даярдап, анан билимдүү жаштарды, адистерди чыгарышыбыз керек депчи. Менимче бул жерде эки пикир тең мындай туура эмес болобу деп ойлойм да. Азыр сиздин сөзүңүздөн дагы суроо пайда болуп атат. Ооба, биринчиден сөзсүз түрдө бул тилдерди билишибиз керек. Мен буга толук кошулам. Балким биз мисалы Монголияга барганымда, ал жерде бизде экинчи тил орус тили болчу болсо, расмий тил, ал жерде англис тили экен да. Анан ким менен сүйлөшкөн ээн эркин англисче сүйлөшөт. Биз орусча кандай сүйлөсөк, алар англисче ошентип сүйлөйт да. Бул дүйнө жүзүн ачууга, билим алууга, маалымат алууга абдан чоң мүмкүнчүлүк да. Эми албетте орус тилди билген билүү ал да жакшы, бирок эгерде бизде англис тилине да ошондой мүмкүнчүлүк же ошондой шарт же ошондой туруктуу мамлекеттик саясат жүрчү болсо, бүгүн жаштарыбыз тезирээк өнүгөт беле, өлкө тезирээк өнүгөт беле деген бир суроо бар да. Анан жана профтехобразование боюнча дагы кошумча айткым келип атат. Сиздин пикириңизди билгим келди. Кыска мөөнөттүү курстар тууралуу айтпадыңызбы? IT технологиялар багытында. Бир мисалдын негизинде да. Ооба, бүгүн 5 жылдык билим алууга көп жаштарыбыз алардын ата энеси керек болчу болсо малын сатып, кредит алып окутушуп атат да балдарды. Анан көпчүлүк учурда бирок ал дипломдорун пайдаланбай, чет өлкөгө чыгып кара жумушта иштегендер абдан көп да. Бул багытта балким биз билим берүү багытында өзгөчө бир башкача жумуш жүргүзүшүбүз керекпи? Балким сиз айткан ушул IT технологияларды бүгүн кыздарыбыз визажист курстарын өткөрүп алып, жакшынакай мисалы үчүн 5 жылдык билими бар 15 000 сом айлык алган адистерибизге караганда, ошол кыска мөөнөттүү курстарды бүткөн кыз жигиттерибиз абдан чоң айлык алып, татыктуу жашоого умтулган көп кездешет да. Ал эмес, жада калса менин эки бир тууганым, эгиз индерим бар. Алар 5 жылдык дипломун бир да пайдалана албай, анан бир 97 96 жылдары мажбурлап 300 сомдон төлөтүп англис тилин үйрөткөнбүз. Бир 7-8 жылдан бери ушул англис тили эле ушул эки жигит пайдаланып, ушул тил билүү буларды багып келатат да. Буну мен эмнени айткым келип атат? Сиздин мындай кайчылаш пикир айтып кетип атат да сиз дагы. Негизи сиздин оюңуз кандай? Биз миграцияны сыртка чыгарууга даярдашыбыз керекпи мигранттарды, же Кыргызстанда алып калып шарт түзүшүбүз керек? Кандай? Менин жеке оюмча мигранттарды четке чыгарууга даярдабаш керек. Биздин өзүбүз адамдарды экспорттобош керекпиз. Себеп дегенде ал как раз алуучка толуп турган учурда, өзүнүн мамлекетине өнүгө турган учурда башка мамлекеттин экономикасына иштебеш керек негизи. Туура мындай айткандачы баягы. Наоборот, чындыгында өз мамлекетинде иштеш керек. Ал үчүн өз мамлекетинде шарт түзүлүш керек. Биринчи очередь. Анан ошол жанакы система образованияны бүт реформа кылыш керек. Себеп дегенде ошол эле 5 жыл баягы билим алган адам аягында дипломду алгандан кийин эмне кылаарын билбейт, иш таба албайт. Демек Ринат мырза, уруксат берсеңиз да, ушул жерден бир тактоо иретинде реформалап келатабыз. 30 жылдан бери кайсы саясий күч келбесин, кайсы бийлик келбесин реформалап атабыз, кыйратып атабыз дейт. Улам жаңы чыккан китеп 100 катасы менен же бир дагы бир түрдүү себептер менен жараксыз болуп калып атат да. Кантип реформалаш керек? Эмне себептен биз реформа болгон жок. Мен ал реформаларды мындай реформа эмес да. Ал болуп отурган нерселер жөн эле аты атап коюшат реформа деп. Чындыгы реформа эч качан боло элек бизде. Реформа дегенде мисалы бизде ошол эле вуздун мындай бизде мындай жогорку окуу жайлардын бүткөн специалисттерин алсаңар, негизи ал мамлекетке деле дүйнөлүк конкуренцияга деле туруштук бере албай турган билимдер берилет. Мамлекет иште жумуш таба албайт. Жанагы ошо IT технологиялар конкретный направленный бир навык берет. IT боюнча иш алып бара аласың. Бир нерсени билесиң. То есть реформалар ошо дүйнөлүк масштабта Кыргызстанда отуруп алып, кантип дүйнө жүзүндө иш алып барса болот деген билимдерди, анан навыктарды, орусча кыргызчасын навык деп көрүп калганбыз да. Ошол навык, ошол нерселерди бериш керек, жөндөмдөрдү. Анан
ошолорду 5 жыл ичинде эгерде чын эле реформа болуп 5 жыл мисалы айтишник 5 жыл болсо, ал абдан күчтүү бир 5-6 тил билген айтишник чыгат андан. 5-6 тил дегенде бул IT тилдердин да. JavaScript жанагы. Бирок IT тилден Өнүгөт. эскип калбайбы Жок, ал? мындай да, ошону эскирбеш үчүн мамлекеттик реформа ошондой болуш керек. Бүгүнкү күндө биздин жанагы жогорку окуу жайларда окуган айтишниктер эчтеке билбей чыгышат. Анан алар андан кийин курс алышат, анан 6 айлык курста гана бир билип чыгышат. Демек, биздин бүгүнкү билим берүү системабыз дүйнөлүк конкуренцияга, заманбап баягы болуп аткан процесстерге конкуренцияга жарабайт экенин билдирет. Ошол себептен реформа дегенде бул илгеркигин окутпаш керекпиз да. Реформа болгондо бүгүнкү күндө дүйнөлүк конкуренцияга туруштук бере алабызбы? Ошолор менен көрүшө алабызбы деп ошого ар дайым обновление болуп туруш керек. Ошол деген реформа. Бүгүнкү күндө биз Советский Союзда окуп калабыз экинчи эле. Мисалы менеджментти деле окуйбуз, бирок менеджментти эптеп септеп баягы илгерки эме менен да. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк конкуренцияга чыга алабызбы? Дүйнөлүк нерселерди мисалы элементарный айтайын. Биз Америкада жашайбыз, бирок телефондор менен ар дайым сүйлөшөсүң да. Ошондо көп индустар. Индустар өзүнүн Индиясында отуруп алып эле, ошол сервистерди обслуживать этип ошо отурушат. Биз Amazon деген компания менен иштейбиз. Amazon'дун көбүнчө ошо иштешкен ошо индустар. Ошолор менен иштешип, ошолор менен иш алып барабыз. Бул эмнени билдирет? Бул жерде көбүнчө баягы биздин билим берүү система конкуренцияга жарабайт. Толук түп тамыры менен реформа болуш керек. Анан ошондо ал ошактагы ошону бүткөн адамдар билимдери иштеп алат. Ошол билимди алып алып, андан кийин бир иш кылып, ошо менен анан тиги өзүмдүн баягы курсагымды тогузайын, үй бүлөмдү багайын деген нерсе менен алыш керек да. Биздики билимди сандыкка салып коюштун алышат, тиги дипломдучу. Атене менин бир дос балам айткан, мен бүттүм, ана дипломду алдым, эми айылга барам, ата-энеме алып барып берем, сандыгыма салып койсун, мен өзүмдүн ишимди кылам депчи. Ошондой болгон да. Ошол себептен билимди туура бериш керек. Система образования бизде бериле элек. Анализ кылыш керек. Дүйнө жүзүндө кайсы, мисалы, онлайн, Кыргызстан тупиктебиз. Биз элементарно биз даже тиги Казакстанга чыгарыш үчүн бизге кыйын болуп атат. Демек биз деген интеллектуалдык интернет аркылуу дүйнөгө баягы кайрымактар ыргытыш керекпиз, Ошол эле IT болобу, ошол эле мисалы диспетчерство болобу, мисалы бизде деле траковый диспетчерство болот, Андан башка деле сервистер толтура, онлайн услугалар көп аябай дүйнө жүзүндө. Ошол нерселерди дүйнөгө сервис кыла алсак, биз анда ошакта отуруп эле эч жака кетпей эле өз мекенибизде окуп кала алабыз. Ошон үчүн бирок толук мындай комплекстный шарттар түзүлүш керек да. Ал шарттарды түзүүгө мамлекет эмне кылыш керек? Мисалы, бүгүн кадр саясаты, жана ошол эле мыйзамдар базасы, бул боюнча оюңуз кандай? Ан үчүн деген ошол нерселерди түшүнгөн адамдар бийликке келиш керек го. Же болбосо хотя бы бүгүнкү отурган адамдар ошолорду билген, ошолорду түшүнгөн адамдарды мындай ключевой позицияларга алып келип, анан ошолорго жасагыла, нерселерди колдоп берем деп мүмкүнчүлүк бериш керек. Ал үчүн туруктуу кадр саясаты керек да. Биз жада калса бул багытта аксатабыз. Ооба да, сөйт дегенде ичинде кичине интрига боло берсе, ичинде жанагы итмишик болуп эле эмете берсе, көбүнчө мындай билими бар, иш билген адамдар ага аралашкысы келбейт да. Аларга тыш жашагысы келет. Өзүнүн ишин аткарып, мыкты аткарып, анан үйүнө барып тыч салгысы керек. Интриганы ойлонбой баш ооруткусу келбейт. Ошон үчүн мамлекетте ошо же айтпайм, ошо өзлөрү адамдар ушундай келиш керек, же болбосо ошондой ишти алып барган адамдарды бийликтеги адамдар мындай камкор кылып, ошолорго иштегиле, мен силерге эч кимди жоготпой мүмкүнчүлүк түзүп берем деп, анан алар ошо реформаны аткарыш керек. Жанагы эме управлениедагы метод делегированияны колдонуш керек бүгүнкү бийлик. Же болбосо ордуна ошондой адамдарды алып келиш керек. Бирок бул азыркы учурда билбейм, болобу болбойбу. Чоң маселе да. Эми жакшы бала, анан буюрса азыркы учурда билбейм деп атпайсызбы? Келечекте пландарыңыз кандай? Келечекте сөзсүз буюрса Кыргызстанга кайтам деген план бар. Биякта көп эле кыргыздар кайтабыз деген пландар бар. Просто ошо кайтып барып келгендер бар. Барып бир эметип, баарлашып, анан аякта иштеке болбойт экен, өзгөрбөйт экен деп кетип калгандар да бар да. Ошол себептен
Биз го баягы саясий процесстерди ичи Кыргызстандын ичинде реальный кухняны биз жакшы билебиз да. Себеп биз кайтканда менде биякта өзүмдүн бир задачаларым бар. Ошолордун баарын аткарып, анан мен бизнес жаатында задачаларым бар. Андан тышкары окуу боюнча дагы буюрса окууга тапшырып окуйм деген пландар бар. Ушул пландарды аткарган менен кийинчерээк кайтабыз буюрса. Кийинчерээк буюрса кайтат экенсиз. Негизи ага чейин азыркы учурда айтып атпайсызбы, жергиликтүү ушул жерде мен бизнесимдин негизги кызмат сиздин бизнесиңиздеги азыркы учурда иштеп жаткан кызматкерлердин көбүнчө Кыргызстанда жайгашкан. Мен туура түшүндүмбү Ооба. сизди? Демек ал ушул жерден салык төлөнүп атат. Ушул жерден аласа берилселер ушул бүт ушул Кыргызстанда болуп жатабы же все-таки это деньги утекают в Америку или как это? Процесс кандай? Процент бизнестин өнүктүрүүсү Америкада болот. Өнүгөт. Бизнес өнүктүрүш үчүн акча салыш керек да. Эми алардын баары Кыргызстанда болот. Бирок биз ошол жумуш орундары түзүп, бүгүнкү күндө мындай жакшы зарплаталарды, жакшы маяналарды Кыргызстанга берип атабыз. Зарплата берип атат. Ошондой процесстер болот бүгүнкү күндөчү. Анан кийинчерээк барганда биздики дагы пландар бар. Именно ошондой направлениеде ошо бизнестин бир определенный бөлүктөрү кийинчерээк тракой бизнес биякта физический бизнес да, бияктан баягы жүктөрдү ташууда. Андан тышкары ошондой жанакы интеллектуалдык, ошо IT багытында бир пландар бар. Ошондо ишке ашсак, оюучусунун базасын ошо Кыргызстанда кармай иштейбиз. Бирок Кыргызстан ошол учурда деле самостоятельность алып кете албайт. Себеп дегенде Кыргызстанга Америкадагы чоң компаниялар өзүнүн проектилерин Кыргызстанга түзүп бербейт, коркушат. Себеп дегенде кибербезопасность дегенди бизде карашпайт. Информациялар утечка болуп кетиши мүмкүн. Ошол себептен биякта деген алар аутсорсинг менен иштесе болот таанычы. Анан негизи бияктан компания куртанын аякта аутсорс менен иш алып барса болот. Ошондой пландар бар, өзүнчө бир схемалар. Бирок Кыргызстанды баары бир, ну как орустарда мындай түшүнүк бар эмеспи? Страна третьи страны дегенчи. Анан азыркы учурда Кыргызстан өкүнүчтүү дагы эле ушундай бир статустабыз. Америкада ушу сиз бизнес ишиңизди баштап аткан кезде Кыргызстан менен ушундай соода саттык мамиле алака кылабыз дегенде кыйынчылык туудурбадыңыз уюштурууда? Уюштурууда мага кыйынчылык туудурган жок. Себеп дегенде Кыргызстанда буга чейин иштеп калган балдар бар экен. Кээ бир балдар ошол Өзбекстанга чейин барып иштеп келген балдар экен. Кээ бир балдар ошол Кыргызстан кочурбаа балдарды алдык сразу эле. Анан азыр келечекте деле бизде пландар бар. Жардам иретинде ошондой ошо диспетчерство жагында бир курстарды ачып, курстар ачканда ошол окутуп расходдорун жапса эле ошолорду Кыргызстан рыногуна чыгара бергенге. Анан ошол жактан кыргыздардын өзгөчөлүктөрүбүз бар. Мисалы сервис жагында кыргыздар кичине грубыраак билебиз. Ошол өзбек жагы менен салыштырмалуу бизде кыргыздар сервиске слабыраакпыз. Ошон үчүн сервистерди ошол жагында улучшать этиш керек. Мен ошону команда менен иштеп атып, бутап иш алып бардым. Аларга түшүндүрүп айтып атып, мындай болуш керек, водитель мындашпаш керек, мынтиш керек деп атып, ал деле көндү. Жашыраак балдардан алынган. Анан ошол себептен баягы ал жагында да түшүндүрүш керек. Биздин ар бир кыз баатыр боло берет да. Анан ошондуктан ошондой качестволорду алтыш керек да негизичи. Ал деле баатыр боло бергенчи. Бул эми адамдык фактор да, анын баарын эске алыш керек. Айтыңызчы, бул Америкада укук бузуу маселеси биздин мекендештер укук бузууларга душар болгондо кандай чыгат ушундай жагдайдан? Мындай бири бириңиздерге жардам бересиздерби? Анан билишимче мен Америкада жүргөндө ошо кээ бир диаспора өкүлдөрү менен да кезиккенбиз. Мындай маданий, андан сырткары мындай бири бирибиз менен негизи эле бат баттан мамиле курабыз, анан бат баттан кезигип турабыз дейт да. Сизге ушул канчалык жардам берди? Мекендештер менен кезиктиңизби? Алар менен колдоо болду бири бириңиздерге? Негизи эле чет жакта ошо диаспоралык уюм деп коет, диаспоралык уюмдун ролу кандай? Эми мындай да, башында жагым келгенде жора жолдоштордун кеп кеңеши жардам берди. Бул документти кайдан алыш керек, муну кайсы ишке баш керек, кандай кылыш керек деген баягы маалымат иретинде багып бергендери негизи жардам берди. Жора жолдоштордун. Анан көбүнчө биздин биякта ошол кыргыздардын коому уюму да, кыргыз комьюнити деп алар деген ошо той топурларда ошондой бир мындай майрамдарда чогулуп турабыз.
Анан системдүү түрдө Америкадан да ачык айкын белип болгон үчүн ар бир адам, ар бир баягы келген мигрант ошол бир русло кирип алып, ошол жакта маалымат алып, өсүп өнүгүп кете берет да. Мындай чүртмөлөп. Анан укук бузуу боюнча биякта негизи ар бир кыргыз деле билет, биякта укук бузган болбойт. Баары биякта мындай мыйзам менен жашаганга аракет кылат. Анан ошол эле үчүрдөн айтам, кыргыздар четке чыкса эле мыйзам менен жашап калат, Кыргызстанга барса эле мыйзамсыз жашап калат депчи. Ошол себептен биз эми кадимкидей эле элбиз. Мыйзамды бузбай эле жашаганды билебиз. Просто баягы ал үчүн просто мамлекеттин ичинде режим керек. Ошондой мыйзам бузба деген, мисалы катуу жаза саласың деп, анан аякчанын проблема жок. Кээ бир учурларда болуп калат да, биякта дагы баягы өткөндө мисалы мушташып кетип бирөөлөр жабыркагандар болгон, ошолорго да тыйынтып чогултуп жардам берип, адвокаттар нанимать этип сөзөттөгөндөр бар, адвокат менен эмелер менен бүтөт да, ошондой учурларга жардам беребиз юридически. Же бирөө муктаж болуп калса жардам бересиң, юридически жардам берип, кыргыз комьюнитилер мындай көбүнчө кандай болот, группалар бар, телеграмда ошо ар кандай группалар бар, кыргыздардын мисалы трак айдоочулардын группалары бар, ошол эле кыргыз комьюнитинин группалары бар, же мисалы Чикагонун жашап тургундардын группалары бар. Анан бирдеме керек болсо ошол жака жазышат. Анан ошол жактан бири бирин кеңеш берип таап алышат да. Азыр ошол. Бул жогоруда белгилеп кеттиңиз, мен сизди туура түшүндүмбү? Негизи кыргызстандыктарга бүгүнкү күндө мыйзамга болгон сый же болбосо мындай аң сезимди өзгөртүү керек дегендей түшүндүм да. Эмне себептен чет жакта биз жүргөндө мыйзамдарды жакшы аткарабыз, ошол мамлекет мыйзамга баш ийебиз, убагында так аткарабыз, а эмне себептен өзүбүздүн өлкөбүздө, өзүбүздүн мамлекетибизди өнүктүрүш үчүн мыйзамды убагында так аткарбайбыз? Дегенде өзүм өлкөбүздө тилекке каршы кош стандарттуулук бар. Ошол себептен мындай ошол эле коррупция болобу, ошол эле мындай кош стандарттуулуктун негизинде Кыргызстанда жанакы мыйзам менен жанакы жолдун баарын жасап отурбай, мындай да, мисал катары, эгерде сен бир нерсени мыйзам менен Кыргыз менен бүтүрөм десең, мыйзам жолунда, анда ал нерсе көп мындай аракетти, көп тоскоолдуктарды, көп инстанцияларды басып өткөнгө аракет талап кылат. Эгерде сен Кыргызстанда мыйзамсыз иш кылам десең, баягы чагынычтарды таап алып, акча менен, коррупция менен, анда аны бат өтөсүң да. Ошол себептен анан кийин эмне тикиге караганда мен неме бекем деп, анан Кыргызстанда кош стандарттуулук ошондой мыйзамсыздыкка алып келет да. Эгерде баарына бирдей эле шарт түзүлүп, эч кандай мындай мыйзам бузулбайт, бүт баары мыйзам менен болуп атат, процедуралар оңой болсо, анда баары эле ошол мыйзам менен өтүп кетет. Ошол себептен бул режим дегенде ошол да, мамлекеттик режим мындай мыйзам бузбоого, жаза болот, же болбосо деген көп нерсе жеңилдешет. Мисалы азыркы күндө ошол эле IT, интернет аркылуу бүт эле маселелерди чечип койсо болот оңой эле. Бирок ошондой кылып да, эки адам жолукканда бизде коррупция болот. Чиновник менен бир бизнесмен же болбосо бир өзүнүн максатын бүтүрбөй. Ошол нерсе эки адам жолуктурбай койсо болот да. Ал жолуктурбай коюу IT менен эле кагаздар ошо онлайн бүтсө, ким менен ким жолугат. Демек, адамдын кийлик күчүсүн азайтыш Адамдын керек, кийлик күчүн азайтыш керек. Жаңы технология аркылуу. Жаңы технология эбегейсиз мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ошону түшүнүш керек. Санариптештирүү, жанагы электронное правительство багыттап, мисалы үчүн биздин мамлекет аракет жасап атпайбы? Эми экинчи маселе кандай деңгээлде, бирок бул аракеттер бар да. Албетте, адамдык фактор каалайбызбы, азыркы учурда биз үчүн абдан терс, мындай жакшы эмес таасирин тийгизүүдө. Ринат мырза, үй бүлөңүз тууралуу суроо бергим келип жатат. Элнура көңүлдөр негизи бул миграциядагы дагы эле ошо статистикага басым жасасам, көпчүлүк учурда ошо миграциянын кесепетинен үй бүлөлөр эки жолго түшүп кетип атат экен да. Сиздердин үй бүлөңүздөргө миграция таасир эттиби же башка маселе, эмне себептер экөөңүздөр абдан бир үлгүлүү жубайлардын бири элеңер да. Анан эмне себептен мындай болуп кетти? Бул көптөгөн көрүүчүлөр үчүн кызыктай сезилди мага, анткени талкуулардан, интернеттен байкап көрсөм ушундай суроолор көп экен. Биз экөөбүз негизи эле миграциянын үй бүлө институтуна кандай таасири бар?
ушуга да токтолсоңуз. Бияқта биз мындай жеке көз боюнча алганда көз караштар, жашоого болгон көз караштар, баалуулуктар экөөбүздүкү такыр эки башка болду. Ошол себептен биз ушпай баягы талашпай эле чечимге келдик. Анан мындай ушпай талашпай чечимге келип, баягы бизнес аркылуу основать эткен мен болгондуктан ага мисалы Эльмирага дагы баягы өзүнүн тыйын тыпырын как положено жаңы эле метип бүттүм, анын баарын бердик мисалы. Деп дегенде биз эркектер ошону десем ответственность алыш керекпиз. Көп учурда мага кээ бирөө кайрылат. Ушундай бала менен ажырашып кеттим эле, атасы баласын карабай атат дегенде аябай таң калам да менчи. Анан биз мисалы бала жок, ошондо деле баягы бериш керек положенный, даже ашыгы менен суммаларды жакшы эле суммаларды берип, наоборот, аялдарды балдар менен поддержка кылыш керек да. Ал нерсени просто айтканым, көп учурда кайрылганда Жоопкерчиликти билдетпи? менин оюмча, менин ситуациямда бул деген жоопкерчилик. Эгерде балдары болсо бул милдет. Анан ошо милдетин аткарганды билиш керек кыргыздын жигиттери дагы. Четке чыкканда эми ар кандай таасирлер болушу мүмкүн. Кыз дагы бала дагы үй бүлөнүн маанилүү экенин, үй бүлөдө баалуулуктардын маанилүү экенин дагы мындай четке чыкканда да унутпаш керек. Мен угуп жүрөм көп эле. Эркек өзгөрүп кеткен, кыздары өзгөрүп кеткен учурлар көп. Ошондон үй бүлө чачыраган учурлар көп. Анан ошол себептен аны угуп жүрөм мен. Ошол себептен эми четте бул эмне экен да? Бул фундаментке жараша. Негизичи көп нерселерчи. Кыргызстанда өзүнүн үй бүлөсүнөн кандай фундамент алса, анан ошол кийин проявляться этиши мүмкүн деп ойлойм да. Ошондуктан баягы кыргыздар биз мындай чачырганда окубадык кыргыздар. Бүгүн Кыргызстанда мындай бир багыт жок. Мисалы бизде ошол прозападный деп коебуз, анан кыргызча бар, исламчылдар бар, ар кайсы багыттагылар каша микс болуп калды да. Эгерде мамлекеттик дагы бул бир багыт болсо, ошо үй бүлө институту бекемдөө, дүйнө жүзүндө индивидуализация аябай бүгүнкү күндө мындай тарап жатат да. Бүт нерсе через призму индивидуализация болуп жатат да. Бирок ошол учурда үй бүлө институттары деген ар дайым деген баягы бул коммуналдык системаларды дагы ала жүрүш керек да. Ошол кыргыздарга таандык нерселер. Анан четке чыкканда ошол ар кандай болуп мен элдер көз айтпай эле, мен негизи баягы бияка келип атканда четте миграцияда болуп аткан үй бүлөгө таасирлерди ошондой айтып атам да. Ошол үй бүлө учурларында ошондой ситуацияда баягы бири бирин жакшы түшүнбөй, бири бирин ар кандай көз караш менен ызылдап жашагандан көрө кээ бир учурда ажырашып кеткен деле туура болушу мүмкүн. Ооба, бул ар кимге ар кандай, бирок баса белгилеп кеттиңиз, индивидуализация абдан күчөп жатат. Бирок ошол эле учурда бул все-таки как институт, бул баалуулук катары үй бүлөлүк институтту ала жүрүш керек деген коомдо дагы ушундай көп. Менин ушул бир нерсе белгилеп берейинби? Бир нерсени мен Кыргызстанда жүргөндө биз баягы ошо индивидуализация дүйнө жүзүндө болуп атат. Бүгүнкү күндө бир да мамлекет мындай өзүнүн мындай демократияны, адамдын укугун коргогон мамлекеттер толтура. Бирок үй бүлө институтун коргогон мамлекет дүйнө жүзүндө жок. Үй бүлө институту прям научный баягы рекомендациялар, инструкциялар иштеп чыгып, научный обоснование иштеп чыгып, ошол боюнча направление алган бир да мамлекет жок. Анан биз айтканбыз, кыргыздар биз дүйнө жүзүнө үй бүлө институтун защита кылган мамлекетке айланалы. Ошол боюнча иштеп чыгалы. Биздин научный направление ошондой болсун. Ошо менен кыргыз ким болот? Кыргыз бул үй бүлөлүк баалуулуктарды, үй бүлөлүк баягы маселелер боюнча мындай терең билген адамдар болсо, окутулуп, даярдалып, эч качан окутпайт. Үй бүлөгө кантип жашаш керек, эмне кылыш керек, конфликттер болсо кантип чечиш керек деген маселелердин баары эч ким окутпайт да. Эгерде ушул миссияны кыргыздардын өзүбүздүн бир багыт катары алсак, ошондо биз дүйнө жүзүнө биз бир роль пайда болот эле. Кыргыз мамлекетинин деген нерселерди дагы баягы Кыргызстанда жүргөндө иштеп чыкканбыз да. Эми кандай идеяны иштеп чыкканбыз, бирок программасын деп айтайын. Биз деген ким? Топ фонд ким? Же сиз саналыштыр? Мен саналыштыр билем, бирок мунун деген жанагы баягы бир чыккан эме бар эмес беле, кадр өздөрү Кыргызстан, ошол жактан презентация кылганбыз негизичи, направлениясын. Богатырев. Тактоо иретинде да, мисалы бул вот коллегиальный
үй бүлөлүк институттун баалуулуктары бул бизде Советтер Союзунан тарап кеткен өлкөлөрдө көбүнчө ушундай бир эме орун алган да. Бирок союз тарагандан кийин бул азыр биз эми ааламдашуу процессинде демократиянын кандайдыр бир принциптерин кабыл алып, жаңы нерселерди ушу батыштын өнүгүүсүн байкап, тияктын өнүгүүсүн байкап, бияктын өнүгүүсүн байкап, ушундай бир башкача өзгөрүүлөр болуп жатпайбы? Анан эгерде Кыргызстан ушу үй бүлөлүк институтту гана мындай бир туу тутуп, ушуну өзгөчө басым жасап, ушунун туусун көтөрчү болсок, анда башка багыттагылар кандай ойдо калат? Сиз жакшы түшүнүп атсаңыз керек Алар суроону. кандай ойдо калса ошондой ойдо кала берсин, бирок деген ар бир мамлекет ошол эле ашынган жанагы либерал мамлекеттер дагы үй бүлө институтун тудуртат. Алар эч качан бири бирине каршы келбейт бул нерсе. Үй бүлөнүн ичинде дагы ар бир үй бүлөнүн мүчөсү өзүнүн функциясы бар. Мисалы кыргыз үй бүлөсүндө алалы, эркектин эркекте, аялдын аялдай, атанын атадай, эненин энедей, кыздын кыздай, баланын баладай, келиндин келиндей, күйөө баланын күйөө баладай ар биринин өзүнүн функциясы бар. Ошол функциялар так аткарылса, өзүнүн функциясын ар бири так аткарганда үй бүлөдө гармония болот, эч качан чачеле үй бүлөдө конфликт болбойт. Ошол себептен ошол баягы милдеттерди просто ал нерселерди окутулбайт, ал нерсе айтылбайт. Ар нерсе баягы жаңы үй бүлө курганда путем проб и ошибок жанакындай болгон үй бүлө курулат. Айтылбаган, жазылбаган мыйзам. Эмнеге ошону айтса болбойт? Эмне үчүн ошол нерселерди айтып, түшүндүрүп, өспүрүмдөргө, башкаларга айтып, мындай жашаш керек, үй бүлөдө мындай болуш керек, между баягы членами семьи баягы мамилелер мындай болуш керек деп үйрөтсө болбойт. Ошол нерсе менен ким заниматься этет? Эч ким жок. Бул таада калган да, бул индивидуализация ушунчалык главный роль болгон. Ошол эле учурда ошол функцияны алса, бизде кыргыздар эмне себептен бул жакшы? Мисалы мен өзүм современный кочевник окугом го, заманбап көчмөн депчи. Анан көчмөндөр кыргыздардын көбүнчөсү заманбап көчмөндөр. Эми кыргыздар эле эмес, баары эле. Ошондо заманбап көчмөндөр башка жака барганда алардын функциясы эмне? Башка жака барып, өзүнүн билимин өрчүтүп, капиталын көбөйтүп, анан кайра көчмөндөр кайтып келет. Ошол жака барганда ал башкалардын культурасын, башкалардын билимдерин сиңире албай, башка жактан башка жака өзүнүн жана үй бүлөлүк институт боюнча жанакындай билимдерин таратып, жайылтып кайра келсе, ошондо биз өзүбүздүн идеяны, өзүбүздүн үлгүнү жакшы жаратканбыз да. Мындай ассимиляция болуп жоголуп кетмек эмеспиз. Ассимиляция болуп кеткендер көп. Мисалы ушу Америкада деле үй бүлөлөр, жаш үй бүлөлөр балдары болушуп, алардын балдары садикке барышып, биринчи аягында кыргызча билишпейт, орусча билишпейт. Үйдө барсаң балдар англисче сүйлөшөт. Анан подростокторду кээ бирөөнү көрсөң, мындай подросток учурда дагы аябай бир проблема болуп аткандарын көрөсүң да. А эгерде ошо башынан фундамент жакшы курулса, кийин андай проблема болмок эмес деп ойлойм да. Анда ушул темага бир аз тиешеси болгон. Азыркы учурдагы социалдык тармактардын өзгөчө бир орду бал болуп калды да. Анан негизи алымдашуу процессинде ушул социалдык тармактардын мүмкүнчүлүгү, ролу кандай, терс таасири, жакшы жагы кандай? Аламдашуу процессинде, особенно интернет өнүккөн учурда, бул ар бир адамдын маалыматты анализдей билгенге жөндөмү өтө талап кылат. Дегенде ал жөндөм болбосо, ал нерсени ошол мектептен, ошол кичине жактан окутпаса, үйрөтпөсө, жок дегенде ата эне баласына ошол маалыматты анализдегенди, туура источниктер тапканды, фейк маалыматтар эмес, чын маалымат тапкандарды үйрөтүш керек. Антпесе коом же болбосо жеке инсандар деле адашууга барат да. Бул бүгүнкү күндө ошол жанагы билим берүү системасы реформа кылыш керек деген нерсе, деде ушул маселе аябай чоң. Бүгүнкү күндө заманда дүйнөдө болуп аткан бүгүнкү күндөгү көйгөйлөрдү ошол билим аркылуу, билим берүү системасы аркылуу, ошо туура ата энеге кеңеш берүү аркылуу ошолорду мындай окутуш керек, үйрөтүш керек да. Азыр кайра Кыргызстандагы жашооңузга кайткым келип атат. Мен өзүмө белгилеп алдым эле. Чындык деп жанган өмүр деген Улан Эгизбаевдин китебинде сиз тууралуу 3 сөз бар. Ушуга токтолуп кетсеңиз менимче абдан кызык болот. Эмне себептен сиз тууралуу китебинде жаздыңыз? Мен СДПКда жүргөндө биз ошол
СДПКнын ошол учурда СДПКнын внутрипартийный антикоррупционный комиссия СДПК деп түзгөнбүз. Ошонун председатели болгон себептегенде СДПКга баягы атамекен мурунку Кудайдан жойго чыккандардын баары эле жанакы Абакиевский режимдегилердин баягы баары эле келип кирип кетти да. Анан ошол жерде өзүнүн деле мурунку жүргөн командадан коррупцияга аралашкандар болуп. Анан ошолорду тазалап, партиянын ичинде биз чындыгы баягы таза партиябыз, идея үчүн күрөшкөн партиябыз деп, анан ошо менен көп күрөштөрдү алып бардык. Ошол депутаттардын баягы туура эмес схемалары чыгып, аларды биз ар бир инстанцияларга жазып, башында мындай болду да, көп учур мен внутренний маалымат, мындай ички маалымат тышка чыгарбай келдим. Только ичинде күрөш болуп атты, биз ичинде кайнап аттык. Анан кийин жанакы кийинчерээк ошо четке чыккан маалыматтар болду баягы коомчулукка. Себептегенде күрөш антпесе эчтеке жыйынтык жок. Баары эле мурункудай кала берди. Анан ошол учурда биз ошо улам боюнча биздин, по-моему, ошол бир эки коррупционный схемалар боюнча биз жарыялаганда ошо улам келип бизден интервью алып эме кылып кеткен да. Сыбай кызматлыкчы. Анан ошол унутуп анан баягы китебине жазылыптырмын. Анан ошондой көп эле иштерди алып бардык биз. Негизи биз аларды да партийный этиканы сактайлык дедик. Бирок бизде партийный этика жок экен да. Эгер сиз качуу ниетим бар деп атасыз, эгер качуу болсоңуз сиз жарандык активдүүлүгүңүздү, саясий активдүүлүгүңүздү уланта бересизби? Жарандык активдүүлүк, саясий активдүүлүк бул эме да. Бул мындай канда бар го дейм. Бул калбайт окшойт да. Биякта жүрсөң деле жөн жете албайсың. Кантип жатасың? Ал жакта көрүп аткан ситуацияны көрүп атсаң, кантип жата албайсың да. Аны биз бирден аракет кылыш керекпиз. Менимче сиз азыр чыгып отуруп деле жанталашып келип эле бирдекелерге кол кабыштык кылайын деген бир оюңуз болсо керек деген бир өзүмчө мындай ушундай ушинтип ойлойм да. Анткени чындыгында туура айттыңыз, кандай болсо аны кой, жөн жат, жөн отур дегенге башкарыш кыйын экен, айтыш кыйын экен. Мисалы Бул эми жеке мен деле тажрыйбам. мисалы ошо Кыргызстанда жүргөндө деле менин туугандарым, үй бүлөм канча айтышты. Барбай эле койчу саясатка, аралашпачы, баарын жеңе албайсың, үмүт албайсың деп коюла дешет. Анан кийин мени макулдап көрсүң, бирок баары эле аралашып кетесиң. Аралашып баягы беле жүрөсүң. Апаңыз менен чыккан сүрөттөрүңүз бар экен. Үй бүлөм деп калдыңыз. Апаңыз азыр алдыңызда да, Америкада окшойт. Кыргызстанда. Мен баягы Турцияда жолуккам өткөндө. Ал киши эми балам тынч эле жүрчү, койчу десе керек. Деп эле жүрдү. Аябай эметип анан азыр деле айтышат. Кыргызстанга барам десем келбей эле кой. Сен келсеңер саясатка аралашасың. Мен билем десем укпайсың дейт. Анан бир учур эсимде, мен ошол учурду мындай кийин бияктан анализ кылдым. 13 теги 7 апрель. 7 апрель биз баягы площадька кетип баратабыз. Анан атыш башталып калды. Тиякта тарсылдап. Анан телефон чалып калды, карасам, мамам чалып атыптыр. Анан мамам коркуп, анан баягы укпасын атышты, эмелердин баягы атып аткан мылтыктардын укпасын деп, анан бир жерге бир подвал жака кире калып, акырын жашынып, мамам каякта деп баягы трубканы алдым да. Чалсам, анан каяктасың, мен площадька келдим дейт. Анан көрсө ал мени издеп келатыптыр да. Элдер чогулуп тиякта атыш болуп атат десе. Анан мени алып кеткени келатыптыр. Анан мен келдим, мамам айтты, мен аякта эмесмин, мам. Кеткиле, бияктан ок тиет. Атыш бар деп атат деп баягы алдап атам да. Анан кетиңиз, мен аякта эмесмин, мен башка жакта, точно башка жактасың, сен каякта, кантип эле башка жакта жүрөсүң деп. Анан баягы эне экен да. Анан ошентип анан эми мамамды кетирейин, бирок площадьта жүрдүк да кантип кетип каласың. Анан ошентип анан ошо баягы аралашып эме кылып чуркап жүрдүк. Анан ошондой учурлар да көп эле болду. Дегенде баягы Бакиевдин учурунда деле үйгө ошо милицияларга чейин, СМЧ, СМБларга чейин коркутуп үркүтүп эле келип жүрүшчү да. Кичинекей стрёмкама чейин баягы коркутуп үркүтүп жүрүшчү. Анан ошолордо деген баягы печать боруңар. Бирок айла жок. Мамлекет биздики, бирдеме оңдош керек. Биз аралашпасак ким аралашат? Ошондой дилемма да орто жолдо. Дилемма. Бирок эненин жүрөгү башкача сезет да баарын, ошондо. Площадька келип калыптыр. Ошо площадька келип калып, өктөп кетирген да. Апага бекемден туруп калайын. Ринат мырза, Кыргызстан менен Американын алакасын кантип бекемдесек болот? Же кандай эмне жасаш керек сиздин оюңузча?
Кыргызстан мындай жанагы көп тармактуу чет внешний эме деп коет го, многовекторный политиканы ошондо туура атлаш керек. Анан өзүнүн айткан жанагы өзүнүн баягы декларация кылган демократиялык баалуулуктарына бекем болуш керек. Анан андан тышкары конкреттүү пландар болуш керек ар бир мамлекеттердин иштөө боюнча. Мисалы эле мен Америкадан Кыргызстанга заманбап технологияларды алып келүү боюнча иштешсе, Америка технологияларды берет, ошол эле учурда Кыргызстан аны менен жакшы өнүгөт. Бул аябай продуктивдүү, прагматикалык, бул мындай кызматташуу болмок да. Себеп дегенде ошо менен Кыргызстан аябай өнүгөт. Ошо менен биз деген ошо чет, ошо тегеректеги мамлекеттерге, ошол чоң ыры базарга биз өзүбүздү мындай жакшы позицияда алып чыкмакпыз. Бирок ошондон коркуп атпайбы биздин жетекчиликтер дагы. Америка менен кызматташуудан коркот, себеп дегенде орустар күнөөлөп коет деп, Кремльчи. Ошондуктан многовекторный политикага жүрүш керек. Ар бир мамлекет менен. Ар бир мамлекеттен өзүнүн жакшы жактарын алыш керек. Бирок эң негизги басымды технологиялар. Мисалы Кытайдын опытун алсак, Кытай кантип өнүккөн? Башында Дэн Сяопин келгенде, Дэн Сяопин ошо Америкадан бүт технологияларды, инвестицияларды Америкадан алып барып, ошо менен Кытай өнүгүүгө кеткен да. Ошо менен резкий скачок жасаган, прыжоктор жасаган. Ошондой сыяктуу эле биз да ошондой реформалар жасаш керекпиз да. Бул жерде бизди көрүп жаткан замандаштарыбыз түрдүү каалоо тилектерди айтып салам жолдоптур. Андан сырткары ушул сизди тааныгандар бар экен. Бирок биз сынбайбыз, адилеттүүлүктү, акыйкаттыкты, чындыкты талап кылып жүрө беребиз деп биздин жаш замандашыбыз Нурдин Конокбаев жазыптыр. Суроо негизинен аман жүр деп сизге тилек айтышыптыр. Негизинен суроолор жок экен, көпчүлүгү каалоо тилектер экен. Ринат мырза, анда биз маекти жыйынтыктап атып сизге, сиздин үй бүлөңүзгө ушундай амандык каалап, жакшылык каалап, кайырдуу болбоңуздар, мекендештердин башы аман болсун деген жакшы тилектер бар. Жакшы каалоо тилек айтам. Пикирлериңиз үчүн, жакшынакай бүт суроолорго качпастан жооп бердиңиз. Ага да чоң рахмат. Мен ойлойм, замандаштарга абдан кызык болот. Буюрса, бул рубриканы уланта беребиз. Башка замандаштар менен дагы ушундай маек пикир кошулабыз. Сурооңуздар болсо, сиз дагы катышып, активдүү катышып, сунушуңузду, ойлоруңузду, пикирлериңизди жазыңыз. Америкада биздин бир туугандарга салам айтыңыз. Буюрса, келгениңиздерде жүздөшөлү. Кыргызстандын келечеги үчүн кайдыгер болбой, өзүңүз айткандай келишке, кайтышка, анан сиздердин тажрыйбаңыздарды, сиздердин билимиңиздерди Кыргызстанга абдан керек деп ойлойм. Чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Буюрса келечекте баягы чогуу мамлекеттен салым кошобуз деп ишенем. Себеп дегенде сиздин баягы активдүү жарандык позицияңыз бар экенин билем. Ошол себептен сизге ден соолук, узун өмүр, ар дайым мындай амандыкта жүрөлү. Ошол иштерибиз ийгиликтүү болсун ар дайым. Сиздин жоопторуңузду угатып, көп маселелер боюнча биз пикирлешкенбиз, саналашкенбиз. Андыктан жол чоң, Кыргызстанды өнүгүү жолуна түшүрөлү. Чоң рахмат. Чоң рахмат, жакшы туруңуздар. Чоң рахмат, урматтуу достор. Келип катышканыңыздарга, пикирди, маекти көргөнүңүздөргө буюрса жакшылыктарда көрүшөлү.